чаң чыгат. Оргуан чаңды көргөндө энекеңин жан чыгат. Атаңдын көрүнүнө оргуан чаңды караса. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастай теле долбоорубуздун кезектеги чыгарышын тартуулайбыз. Бүгүн биз студиябызга кыргыз эл жазуучусу, профессор, филология илимдеринин доктору Байгазиев Советбек Оросхановичти чакырганбыз. Куш келипсиз агай биздин студиябызга. Рахмат. Бүгүн кыргыз эли чоң майрамдап атабыз. Бул Ак калпак күнү. Сиздин изилдөөлөрүңүздө дагы ушул Ак калпак боюнча эмнелер бар, ушу Манастын ичинде ушуларга бир токтолсоңуз, алды менен анан сөзүбүздү уланталы. Туура ушу бүгүнкү Ак калпак күнү менен жалпы кыргыз элибизди куттуктап коелу. Ак калпак кыргыз баласынын өзүнчө бир символу десек жаңылышпайбыз. Тоолорубузга дагы тоолорубуздун ак мөңгүлүү чокуларына да окшошуп турат. Тоо менен калпак бири-бирине шайкеш. Мунун ичинде урух бар бул маселенин ичинде. Анан калпагыбызга кайтып аны өзүнчө майрам кылганыбыз бул улуттук аң сезимди чыңдоонун бир көрүнүшү. Мына кечээ 4 мартта Ала Тоо аянтында чоң майрам болду, калпакка арналган. Мына өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбызды үгүттөө, даңазалоо, ушул салтты биз мындан арда улантыбыш керек. Мына өзүңүз тапкан, Кытайдан тапкан байыркы сүрөттөрдө дагы кыргыздарга байланышкан сүрөттөрдө ана жерде Манас атанын сүрөтүндө мыналар калпак кийип турат. Башка бир чыгыштын сүрөтчүлөрү тарткан орто кылымдагы сүрөттөрдө дагы башка элдер менен башка элдердин өкүлдөрүнүн арасында кыргыз калпак кийген дагы адамдын сүрөтү бар да. Анан эми Манаста Бакай атабыз Бакай калпак деп бекер айтылбайт. Бакай атабыз ошол ак калпакты кийип жүргөн. Ошол Бакай калпак менен Бакай атабызга мына Таластагы Бакай ата районунун кире беришине аптан зор көрөсөндүү бир чоң эстелик тургузулган да. Бакай атабыз калпагы менен күн батышта карап элге бата берип турат. Кыскасы ошол калпагыбыз кыргыз мисалы чет өлкөдө жүрсө, калпак кийип жүрсө, калпакты көргөн адам бул кыргыз деп түшүнөт да. Ушу калпак күнү менен өзүңүздү дагы куттуктайм. Рахмат, сизди дагы байке многу христиандардын баягы Орто Азия жана Бишкектин митрополити деген бар, отец Владимир. Анан ошол кишинин тиги Земля патриарха Түрка деген китеби чыккан экен 2014-жылы ошол китебинде жазып атат да. Бул эл бир мезгилдерде гундар деп аталган, анан кийин усундар деп, анан түрктөр деп аталган. Бирок булардын аттары өзгөргөнү менен мезгил алмашкан сайын булардын өзгөрбөгөн бир өзгөчөлүгү болгон бул башындагы кийиз ак калпагы деп жазганы бар да. Анан мына бүгүн ушул мамлекетибизде калпак күнү белгиленип атат. Калпакты биз
бир эле майрам күнү эмес, баягы күнүмдүк турмушубузда дагы кыргыз баласынын башынан түшүрбөй кийип келген ак калпагы, ушул ак калпак майрамы менен жалпы кыргызстандыктарды мына 2021 жылдын ак калпак майрамын бүгүн майрамдап атабыз. Барыңыздарды куттуктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүн биз Советбек Орозханович менен ушул кыргыз баалуулуктарын, анын ичинде Манас эпосундагы илимий жактан изилдөөлөрү тууралуу байке менен сүйлөшөлү дегенбиз. Советбек Орозханович көптөгөн өзүнүн китептерин, чыгармаларын алып келиптир. Анын ичинде азыр эле жана Бакай Калпак деп айткандай, Бакай чыгыштын даанышманы, кыргыздын рухий жол башчысы жана улуу патриоту деген моундай китебиңиз жарык көргөн экен. 16-жылы мына ушул китептин айланасында сүйлөшөлү, байке. Анда ушул Бакай темасына кандай болуп кайрылдыңыз? Билебиз, сизде Кошой темасы бар, башка дагы Манас кейипкерлери боюнча илимий дидактикалык изилдөөлөрүңүздү өзүнчө бир катар китептерди чыгаргансыз. Ушу Бакай темасы боюнча сүйлөшөлү. Мен ушул алдыма максат кылып койдум эле. Манастын ичиндеги улуттук баалуулуктарды, нарк дөөлөттөрдү, ошол адеп аклактык, ыймандык, патриоттук кеништерди бир алып чыксам деген максат койгом да. Аны жөн эле мындай айтып койбой, мындай талдоолор менен, мисалдар менен Манас эпосунда ал каармандар кандай рол ойнойт, ал идеялардын мааниси эмнеде, бүгүнкү идеологиялык тарбияга бир жөлөк таяк, тирек болсо деген үмүт менен аракет кылып бир топ эмгектерди жаздым да. Ошол Каныкейге арнадым өзүнчө бир китеп. Манаска, Кошойго, Бакайга. Азыр Алмамбетти жазып атам. Анан меники мындай фольклордук планда эмес да. Меники ушу этикалык, мындай философиялык баалуулуктарды пропагандалоо жагында деп айткым келет да. Баягы мындай өтө эле илимий терминдер менен, фольклордук терминдер менен эмес, элдин өзүнүн жандуу менен элдин байлыгын элге жеткирүү. Ушундай максат койдум эле. Бакай атабыз, Бакай бабабыз Манас эпосундагы каармандардын эң бир көрүнүктүүлөрүнүн бири да. Анан муну манасчылар караңгыда көз тапкан, капылеттен сөз тапкан, үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган, алдыда жүрсө ак жолтой, аркада жүрсө сан колдой деп сүрөттөшөт да. Анан эми ушулар боюнча биз Бакайдын даанышман адам экендигин туюп билебиз да. Анан ушул боюнча бүгүнкү күндө Бакайдан ала турган өрнөк канчалык? Бүгүнкү күндөгү биздин ошол Бакай атанын жашындагы аксакалдарыбыз, кыргыз элитасы деп коелучу. Ушулардын алган өрнөгү канчалык? Ушуга бир сар эсеп салдыңызбы? Ошол сиз айткандай багытта мен жаздым эле да. Анан Бакай атабызды изилдеп көрсөк, биздин Манастануу жагында Бакай жөнүндө мындай китеп, өзүнчө китеп, бир атайына арналган илимий эмгек жаралбаптыр да, изилдөө, мындай макалалар бар. Бирок анын мындай бейнеси кенен кесир тартылган эмес да. Кайсы окуяларда Бакай көрүнөт.
Кайсы окуяларда ал рол ойнойт. Ошондой мисалдар менен жазылбай келген да. Сөзүңүз айткандай жалпы эле Бакай акылман, кемеңгер, караңкыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан. Анан мындай Бакайдай бол. Бакай деген атты балдарга коюп. Анан Бакайдай болуп төрүбүздө отур деп карыяларга. Ушундай үстүртөн гана билет экенбиз да. Анан Бакайды ошол Манастын 3 илтигинде тең катышат да Бакай. Ооба. Манаста дагы, Семетейде да, Сейтекте дагы. Анан ушул мисалдар менен калайык калкка ушу Бакайды түшүндүрөйүн деген ой болду да. Эми анын кандай багалуулуктар бар, аны азыр айтабыз. Бирок бул китепти жазгандан кийин, китеп болуп чыккандан кийин ушул китептин тушоо кезүүсүн Бакай ата районунда өткөрөйүн деген ой келди да. Талас областынын Талас областындагы. Анткени Бакай деп, Бакай ата деп атайын райондун атын койгондон кийин ушул жерде тушоосу кесилсе деген ой болду дагы. Анан биринчи ушу китептин тушоо кесүүсү ушу Бакай ата районунда болду да. Аким өзү катышты, мектептин жетекчилери, мугалимдер, эң негизгиси окуучулар ошол Бакай ата жөнүндө спектакль даярдашып көрүүчүлөргө тартуулашты. Абдан кызыктуу өттү да. Анан эми бу Бакай көп кырлуу инсан да. Жалаң эле мындай таанышман эмес, көп кырлуу инсан. Бул киши мындай эпосто дарыгер, табылчылыгы да бар. Бул киши элчи, азыркы тил менен айтканда дипломат. Жана караңкыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан деген сөз ошол Бакайдын дипломатиялык чеберчилигине карата айтылган сөз да. Анан бул Бакай өзү тиги анан ушу баатыр да. Баатыр, анан аскердик өнөрдү ошол чоролорго, Манастын аскерлерине үйрөткөн тренер деп айтсак да болот да бүгүнкү сөз менен, ооба. Муну өзү негизи баягы Көкөтөйдүн ашында баягы ат оюндарын көрсөтөт го. Ошол жерде укмуш Бакайдын ролун көрсөткөн, Туп-туура. Эми Бакай жоокер адам. Анан баатыр. Өзүнүн тышкы келбети жагынан дагы Манастан кем эмес. Бул кишинин баягы Сагынбай Орозбаковдун вариантында бул кишинин өмүр тарыхы, Манаска кошулганга чейинки өмүр тарыхы анча айтылбайт да. Саякбайдын вариантында Бакайдын Манаска кошулганга чейин кандай окуяларды, кандай тарыхты баштан өткөргөн. Ошол кенен берилген да. Эми Бакай акылман болуп эле көктөн түшө калган эмес экен да. Ооба. Баягы Алоокет чапкандан кийин кыргыздар туш-тушка тарабадыбы? Ооба. Анан баягы Ороздунун 10 уулу дагы туш-тушка кетти. Мындай логикалык жактан алганда Бакайдын ошол дүйнө кыдырып кетиши дагы орундуу көрүнөт да. Ошол Бакай ошол эл жер жана баскынчылардын колунда калгандан кийин
эл тушка чачырап тарагандан кийин Бакай да өзүнчө бир дүйнө кыдырып кеткен экен да. Жетимчиликтин азабын тарткан экен. Анан бул киши дүйнөнүн көп жерлеринде болгон. Меккеде болгон, Багдадта болгон, башка өлкөлөрдө болуп, Индиянын көп жерин кыдырган, желпиниште, жердин түбү желпиништеп. Анан таң калыштуусу Пекинге, Бейжин ошол кездеги. Бейжинге 7 жолу барып келиптир. Өзүнчө эле, өз алдынча эле. Же ошол жактан тил үйрөнгөнбү? Кытайча, калмакча жакшы окуйт да Манас. Анан ушундай көп жерди көрүп, көп элди аралап, түрдүү цивилизацияларды көрүп, ар түрдүү деңгээлде, ар түрдүү коомдук тепкичтерде турган элдерди көрүп, ой жүгүртүп, философиялык ойлому өсүп, анан жер кесип, эл кесип жүрүп, кыскасы такшалган адам да. Анан ошол Манаска жолугарда өзү абдан кайгырып жүргөн учур эле да. Бакай элим монтип чачырап, баягы кыргыз элим жок. Ушинтип көрүнгөн жерде кул болуп элим жоголо турган болсо, анда менин бул дүйнөдө жашоомдун маңызы барбы? Ушул бир түшүмдө Манасты көрдүм. Анда Манаста чыгып калган, андан кийин Манастын даңкын угуп калган. Ушул Манаска кошулсам, Манас менен эл жеримди душмандан бошотсом деген ушундай патриоттук ойдо жүргөн да. Эгер ушундай мен максатыма жетпесем, элим кыргыз ушундай чачылган бойдон жоголо турган болсо, анда менин тирүү жүрүшүмдүн эч кандай эмеси жок, эч кандай маңызы жок деп турганда, ушундай маанайда турганда, Манас 6 айдан табылып, 6 айдан жарк этип чыгып эл жерди коргоп, анан ошол Манастын даңкын укканда тебетейин көк кыргытып Манаска кошулууга ашыккан да. Буйруса ошо элибиздин турмушу оңолот экен деген үмүтү ого бетер түптөлгөн да. Буйруса мен тилегим ишке ашат экен. Анан Саякбай Каралаев да тиги Бакай жанагы ак келтенин чиймесин өзү чийип, анан уста издеп, анан ustadan usta издеп жүрүп, анан кийин кара уста дегенге барып, анан ага ошол ак келтени жасатып, акысына 1000 байтал бергендиги айтылат да. Эми ушул жалпы кыргыз үчүн жасалып аткан, жалпы улут үчүн жасалып аткан иш да бул. Анан бул жерде Бакайдын бир чети аскер, данышман, акылман эме болгондон тышкары дагы бул конструктор экен да. Жанагы куралдын чиймесин чийип, анын сырткы көрүнүшү кандай болуш керек, мынтыктын сайы канчалык болуш керек, ичиндеги 6 сай кылып чыгарган сайларын эмелеринин баарын өзү жасап чийип туруп, анан ustadan usta тандап жасатып атат да. Анан ушул жерде Манаска жолуккандар алгачында айтып атпайбы, барып ак келтени алышыбыз керек. Ал мен катып койгон жерден орустун көпөсү эс алып жүрүп алып кеткенин мен аркасынан барып көрдүм депчи. Анан ушул жагынан алганда дагы Бакай бул өтө камкор адам экендиги айтылат да. Ал эми Жүсүп Мамай да болсо, Бакай, Кошой дагы бир топ адамдар Бөлөкбай устага курал жасатканда, ошондо тиги Бакай бүт бардык чыгымы менден болсун дегени бар да. Чогулткан дүнүйөсүнүн эчтекесин аябай, кыргыздын боштондугу үчүн алдыда боло турган күрөшкө ошонун бардыгын салгандыгы айтылат да. Ушул жагынан алганда дагы Бакайдын ар тараптуу экендигин
Бакай ошо Манаска биринчи кездешкенде эле боштондук идеясын айтат да. Мына 6 шаарды бошотолу, Самаркандты, Анжанды бошотолу деп ошол жалпы эле Түркүстанды башкынчылардан бошотолу дейт да. Баскынчылардан бошотуу маселесин коет да Манастын алдына. Анан ошол Манаска мындай аскердик дагы жол жоболорду үйрөткөн жагынан да ал кишинин эмгеги бар. Мына сиз туура айттыңыз. Жана Көкөтөйдүн ашында аскердик оюндарды баягы меймандарга демонстрациялап көрсөтүшөт эмеспи? Ооба. Ошондо мына Манас башында турат ошол. Ооба. Ошол оюндун. Манас доолду урганда баягы ат минип турган аскерлердин баары жерге кыйрап калат. Кайра андай мындай дегиче ачып көзсүз кайратка мине калат. Мине калышат. Анан бири-бирине бет маңдай туруп бири-бирине мылтык атканда тиги туулганын үстүндө жипти гана атышат да. Жип үзүлүп кетет. Анан ушундай мындан башка да ошол жерде жанагы тумакты кыргылчал өйдө карай ыргытканда ушул эми эпоста айтылат эми бир этмишин бою ошо кыркчоро Бакай баш болду. Жерге түшүрбөй атып турган. Бири атып, улам түшүп келатканда кайра атса кайра көкөлөп кетет. Мына ушул өнөрдү көрүп Бакай ошонун ичинде. Ооба. Бакай дагы атат эмеспи? Бакай да тренер болуп катары ошол жерде улам сенат деп баягы турат анан. Ошо жанагы 84 адам бөлүнүп кеткенде 4кө бөлүнүп чабышканда бир бөлүктүн башчысы Бакайда. Бакайдын командасы да мындай алганда. Көкөтөйдүн ашына келгендер ошо кыргыздардын согуш өнөрүнө, аскердик өнөрүнө аябай таң калып, атүгүл баягы чаап алам деп келген керек болсо. Кытай калмактары кадимкидей эле чочуп калат эмеспи? Анан жана мылтык жөнүндө айттыңыз. Мылтык атуунун дагы чебери болгон экен дагы Бакай. Мына Раник согушу деген бар да. Ошондо Кытай калмактын 3 баатыры менен Бакай беттешет. Мурда чыккан баатырларды тиги баатырлар самат эле жок кылып коет да. Анан ошого Бакай чыгат. Жекеме-жеке. Анан Бакайдын чеберчилиги ушунчалык баягы кылыч менен чабышып атканда баягы көк чыбык деген мылтыгын жонунан ала коюп, ага милтек коюуга үлгүрүп. Анан кийин тиги атаандашты калмактын баатырын башкатып жиберет да. Эми ал кылыч шилтегиче ошол мылтыкты атып жиберип атат. 3 баатырды жеңет ошол Араник согушунда. Ошол 3 баатырды жеңгенде анын Бакайдын баатырлыгынан дагы жанагы согуштук чеберчилиги, шамдагайлыгы, көз ачып жумганча көз килешпеген бир кыймылдарды жасап, жоон аңтарып түшкөндүгү. Бул жоокери деп атканыбыз ушундан. Өзү негизи Бакай менен Айкөл Манас атабыз биринчи жолукканда эле, эми Манас атабыз жаш жигит да, 16 жаштагы жигит. Анан ошондо эле Бакайга сын бергени айтылат да. Караганы жолборстой, катылган аман болбостой дейт. Бука моюн буурасан. Эми Бакайдын ошондо болуп толуп турган кез экен да, булкушканды куураткан дейт. Көк тулпар сындуу ат минген, көктем темирден тон кийген дейт. Анан бул Бакайды көпчүлүк учурда сүрөттөгөндө ошо көк рапс тон кийген
көк тулпар мынтыгыда көк чыбык деп айтып атпайбызбы. Анан баягы Манас атабыз согуштан жарадар болуп келип чоң казаттанан кийин а дүйнөгө аттанып кеткенден кийин баягы Каныкей энебизге гыдык көрсөтүп абыке көбөштөр баягы чаап эме кылганда баягы Бакай ата ошол жерде жок болуп калат да. Анан кийин эмне болду экен деп келсе Каныкейдин ордосунун тыптыйпылы чыккан. Анан Манастын ордосунда анан кийин бул эмне деп анан издеп отуруп анан баягы из кууп берди, из кубарлыгы дагы да. Анан барыбынан баягы табат эмеспи тоодун арасынан чыйырды эне менен Семетейди көтөрүп качып кетип аткан жеринде. Анан баягы Үргөнчтүн дарыясына барып туруп көк чыбык мылтыгы менен тиги бир атканда суу токтоп, үстү жагы акпай, ылдый жагы агып, бул жанагы кадимки эле Библиядагы Моисей таягы менен Кызыл деңизди чапканда мынтип ачылгандай эле нерсе да. Анан ушул саптарды окуганда эми неужели биздин тиги Манасчы ошо Библияны окуганбы деген ой кетет экен да. Ошону киргизип койгонбу деп. А бирок мындай тереңдеп келгенде бул андай эмес, тескерисинче ал Библияны окуган эмес. Ошол Бакайдын ал жөн эле атып койгон жок да. Ал бир дуаны окуп тургандан кийин атып атат. Манастын Бакайдын жайчылык өнөрүнүн дагы ээси экендигин айтып атат да. Ушул жайчылыгы боюнча дагы токтоло кетсеңиз. Эми ар түрдүү өнөрдүн ээси эмелеки Үргөнч жөнүндө бир ой айткым келет да. Жакында бир маалымат чыкты. Интернетке дагы тиги газеталарга да чыкты. Могу Түштүк Кореяда бир арал бар экен да. Ошол арал менен берки континент экөөнүн ортосунда суу экен. Бирок ошол учурда бир утур келет экен. Ошо арал менен берки кургак жердин ортосунда бир көпүрө пайда болуп калат экен да. Бир карарган эле узун 3-4 километрге созулган жер, суу ачылып эле жер көрүнүп калат экен. Ошол бир топко чейин турат экен. Анан көрсө баягы мурда ошондой бир жон бар экен да, арал менен кургакты байланыштырган. Анан кийин суу басып калган экен. Анан кээде суу тартылып кеткенде ал ачылып калат экен да. Анан туристтер ошол кургак жер менен басып ушундай. Анан жанагы Библиядагы жанагы деңиздин ачылып кеткени деле ушундан улам мен ойлойм да, бир ошо ортодо бир жер болгон. Жана Кореядагыдай. Анан ошол учурга туш келип калып, суу тартылып кеткенде ачылып кеткен дагы эме өтүп кеткен. Аскер өтүп кеткен берки. Жок, жүүттөр өтүп кеткен. Аскер кубалап келаткан аскер киргенде кайра суу жабылып туруп баарын агызып кетип атпайбы, фараонду баш кылып. Мына ушундай окуялар да болот экен да. Биз аны фантастика деп атпайбызбы? Балким ошол нерсенин ошондой элден эл оозунан элден элге көчүп жүргөн сюжеттер бар да. Балким ошондой окуя дагы ошол Үргөнчтө болгон болуш керек. Өзү негизи баягы Манас эпосундагы көп окуяларды биз баягы миф деп келгенбиз да. Миф катары бул баягы ойдон чыгарылган бир окуялар катары, анан адамдын мындай акылга сыйбай турган деп коет го, акылга туура келбей турган бир кереметтүү окуялар катары да. Анан ушул жерден дагы жанагы бүгүнкү күндө дүйнөнүн 8-чи керемети деп аталган Кытайдагы терракот аскерлер. Эми Манас эпосун окуп отурсаңыз, Сагынбайда да, Саякбайда да тиги баягы Айкөл Манас атабыз
Бакайга ак куланы берет эмеспи? Чубактын чатак кылып баягы сыргак менен Алмамбет чалгынга кеткенде эмне үчүн мен барбайм деп Кыргыл чал менен Кыргыл чалдын баягы шыкагынан улам ачуусу келип арака тоюп алган эмедей болуп мен кырам мен өлтүрөм деп баягы жулунуп аткандан кийин Манас ата ак куланы берет да Чубакка. Анан баягына тартып ак куланы берип тигин эс алды эмет деп ачуусун бас депчи. Анан келгенде Чубак көрүп туруп Чубакта жөнөкөй адам болгон эмес экен да. Анан айтып атпайбы, жалпы түрктүн элине Манас башчы турганда Манас жүрбөйт айтууга, ак кула жүрбөйт тартууга. Албай коет да. Анан Бакай ата кайра Манас атага келип, "Ай тигириң болбой атат. Эми өзүң алып барып бир эптештирип келбесең болбойт" дейт. Анан ошондо айбан босту минген боюнча кетип калат да. Анан Чубак менен Алмамбеттин баягы алым сабак айтышы, анан кийин кайра элдешиши, анан кийин анан баягы кетип атып, алдынан кылкылдаган аскерди көрөт да. Анан ошондо Чубак кылычын көтөрүп баягы сууруса, баары аскердин баары кылычын сууруйт да. Сыргак найзасын сундурса, баары найза сунат. Анан Алмамбет күлүп ийсе, баары каткырып күлөт да. Чубак добулду атына эметкен канжыгага байланган добулду бир урса, добулдар дуң деп кетет да. Анан Манас деп кыйкырса, Манас деген жаңыр. Анан Алмамбет ай акырын сал кылычыңды, найзаңды кой. Бул аярдын жасаган, сыйкыр менен жасалган экен. Деп анан аскерди аралап өтүп кетишет да. Анан артынан Бакай баягы ак куланы берем деп 130 миң аскер менен келет, анан баягы аскерлерге Бакай туш келет. Анан бир тобунун башын кыйып, талкалап, эме кылып анан караса, бул чөп сыйкыр экен деп анан өрчөп экен, куура экен деп анан өрттөйт. Өрттөсө баягы сыртындагы боёгу күйүп, анан чопо экенин көргөндөн кийин ошондо айтылган саптар бар да. Муну ташка тоого сүйрөдүк, чымында эчтекеси калбады дейт да жабышып. Муну алып жүрүп нетели, жайык жерге чыгарда жерге көмүп кетели деп анан Бакай ошбур болуп анан 130 миң киши 90 миң аскерден көмөт да топурак кылыпчы. Анан эми ошол Бакай көмдүргөн аскерди мына 1974 жылы бир Лошан деген тоодун этегинде бир дыйкан баласы менен кудук касып атып, бир башты таап өкмөткө алып барып анан ошол жерде археологиялык казууларды жүргүзүп 1979 жылы биринчи жолу дүйнөнүн 8-чи керемети деп туруп анан баягы музей ачылат. 266 аскердин тулкусун казып алган болот да. Бүгүнкү күндө 8099 аскердин тулкусун казып алды. Эми кызыгы бири да бирине экинчисине окшошпойт. Анан мунун калыңдыгы болгон 3 сантиметр экен. Ар биринин ичи көңдөй, ичине суу толтурулган. Анан жанагы ичин жарса кан ордуна суу акты деп да Манас айтылат да. Анан ушулардын баардыгын көрүп Сайыкбай атабыз 1971 жылы жарык дүйнөдөн кеткен. Сагынбай атабыз 1930 жылы дүйнөдөн кеткен. Бул экөө тең ал терракот аскерди көрүшү мүмкүн эмес да. Бирок экөөндө тең ушунчалык керемет сүрөттөлөт. Анан ошол жерде жанагы Бакай атанын китебиңизде жазбадыңыз. Ооба. Анан мени таң калтырганы, мен ошол Кытайда болгондо терракот аскерди Сиан шаарынын жанында анан болгондо анан экскурсовод айтып атат да, бир варварлар келип дейт. 45 генералдын башын кесиптир дейт. Анан өрттөптүр дейт. Манастагы өрттөгөн менен тигин өрттөгөнү, жанагы башын кескени муну каяктан биздин манасчылар каяктан билген дагы кантип айткан деген суроо мени ушул бүгүнкү күнгө чейин аябай таңдандырат да. Анан чынында эле мифологиялык окуялардын жанагы суунун дарыянын акпай калып, анан Каникейне менен чыйыр денени наркы өткө өткөзүп, кайра өзү келип, анан айылдан кой союп, анан эки атты жетелеп келип, анан тигилерге мингисип, анан жиберип атпайбы? Анан чаначка сүт алып келди дейт. Сүт деген бул ушунчалык баягы назик тамак болот да. Bir gün tursa açıp kalat. Ana ушуну кандай
деп көрсө сүттү дагы ачытпай эле бир чөптөрдүн тамырларын кошуп коюп, бул жерде жанагы Бакай атанын дарыгерлиги дагы айтсак болот да. Ошо туура айтып атасыз. Эми ошол эле Каныкей менен Чыйырды энебиз Семетейди алып Букарга качып баратканда, Бакай издеп жүргөндө бир тереке жолугушат эмеспи? А теректен сүт агып турат экен, сүт чыгып турат экен. Эми муну биз жомок деп эсептеп келгенбиз да. Азыр ушундай маалымат болгон чындык. Америка континентинде бир чоң зор дарактар бар экен. Ошолордун боорунан кадимкидей сүт агып турат экен. Сүт чыгып. Кайыңды деле баягы тиги ачарчылык болгондо казак кайың сааган деп деле айтылып жүрбөйбү? Кайыңдын ширесин ичип деле анан калышкан да. Анан ошол Семетейдеги жана сүт чыккан дарак менен азыркы Америкадагы сүт чыккан дарактын окшоштугу. А бир кезде баягы климаттын ыңгайлуу болуп турган учурда бизде да өскөн болуш керек ошондой дарактар. А мына Манаста кеңгуру деле бар да. Ооба. Бөрсө деп айтылат. Ооба, бөрсө. Курсагынан бөжөңдөп чыгып турат баласы деп. Кеңгуру да болгон бир кезде климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу жок болуп кеткен. Арстан, жолборстордун, пилдин болгондугу тууралуу деле Манас эпосунда толтура эпизоддор бар да. Мореки Атилла баягы Европага чабуул коюп барганда ошол Европанын айрым адамдары Атилла жөнүндө мындай күндөлүк жазып калтырышкан экен. Ошондо айтат, бир Атилланын аскеринин арасында чоң бука минген киши бар дейт, баатыр. Ал ушу кыштактарды аралаганда ошол бука тамдарды кыйратып кете берет. Анан душмандын жоокерлерине дагы чаң тополоң салат деп эскерип жазып кеткен экен да, тиги ошо Европанын кишилери. А Манаста да мына Мадыкаң, жалгыз мүйүздүү бука минген Мадыкаң. Керик минген. Эми ошону мына Алмамбет, Бакай, Манас болуп баары чогулуп салгылашып атып анан жеңет да. Мына ал фантастика эмес экен да, мындайлар турмушта кездешкен нерселер экен да. Ошону эле көркөмдөп, ошондой окуяларды, реалдуу эле нерселерди көркөмдөп эпоско киргизген манасчылар. Анан эми жана сиз айтып атпайсызбы, жанагы аскерлер Кытайдан табылган жанагы. Эми ушул жерде Манаста дагы жанагы сүрөттөлүп атпайбы? Аны мисалы үчүн Саякбай, Сагынбайлар аларды көргөн эмес. Ооба. Бирок мурдагы манасчылар айтып кеткен да. Көргөн манасчылар дейсизби? Бир кезде көргөн манасчылар. Балким мына түпкү алгачкы манасчы Роман Нырчуулу деп жүрбөйбүзбү? Манас менен Бакай менен чогуу жүргөн, Ажыбай менен чогуу жүргөн. Анан алгачкы Манасты ошо киши айткан. Анан ошол түпкү Манаста, түп нускада баягы Роман Нырчуул айткан. Ошондо айтылган болуш керек ушул. Анан кийин манасчылар жүрүп отуруп, кийин бирин бири улап айта берген. Ооздон оозго өтө берген да. Мисалы Ажыбай сүрөттөлөт да, эме дейт. Муруту жоон, сакалы узун, көзү бакыракай, анан бети кыпкызыл.
Аны кийинки манастылар атайын эле ошондой портретти жаратыштыбы. Мен ойлойм. Роман Нырчыгулу Ажыбай менен чогуу жүргөн. Баягы биринчи айткан манасында Ажыбай кандай болсо ошондой айткан. Анан кийинки манастылар ошентип айтып жүрүп отуруп мына бүгүнкүгө жеткен деп ойлойм да. Ошол илгерки манастылардан калган болуш керек. Анан негизи Бакай тууралуу жана Кытай жазмаларында баягы тону көк деп, тону көк деп айтылат да. Анан негизинен Кытайлар булар аябай мындай дипломатияга өтө маани берген эл болгон да. Анан көпчүлүк учурда булар согушпай эле кыз берүү, тартуу берүү аркылуу маселелерин чечкен экен да. Анан бул Кытайдын жазмаларында ачык эле айтылат, кыргыздын каагандарына падышанын кыздарынан бергендиги жөнүндөчү. Анан ал кыздар жөн эле баягы турмушка чыгып эле анан ошол жака эл болуп, ошолорго эме болуп кеткен эмес. Алар биринчи кезекте баягы тыңчылар болгон да. Анан менин оюмча жанагы Кытайдын жазмасында тону көк болуп аталып калганы, себеби манастын өзүндө да айтылып атпайбы? Көк рапс тон кийген, көк ала сындуу ат минген, көгөтүгө чой койгон, тиги көк сүлөөсүн бөрк кийген деп айтат да, көк ала калкан, ойногон деп. Анан бул жагынан алганда Бакай атабыз жөн эле баягы баатыр адам болбостон бул өзү мындай саркештеп кийинген, баягы эл көзүнө, душман көзүнө, эл көзүнө сөөлөттүү жүрүү үчүн бир кылка ушул көгүш тиги түстөгү кийимди кийинип жүргөндүгүнөн болсо керек да. Анан аты дагы көк тулпар, мынтыгы да бекеринен көк чыбык деп аталбаса керек да. Анан эми жана Кытайдын кыздары, булар аялдар негизинен аялдар менен баягы сүйлөшкөн да. Анан кыргыз элинде байыркы замандарда мына жакында эле калды окшойт, балким дагы эле кала элек, тергөө. Улуу кишилерге атынан эч убакта айткан эмес. Бир чети баягы кайнагаларынын эмелерине атынан айткан эмес да. Ошон үчүн баягы тону көк акем, тону көк аксакал деп тергелген да. Ошон үчүн Кытайдын жана жазмакерлери көгүчкөн менен каттарын жөнөткөндө ошо көк рапс тон кийгенден тону көк деп жазылса керек. Кытайдын жазмасында турат. Тону көк дейт. Биздин акылмандардай деп жазат да, өздөрүнүн акылмандарын жазат. Анан ушундай баягы акылман болду дейт. Бул 3 падышага кеңешчи болду дейт да. Анан ошондой эле алга алсак, Манаска кеңешчи болду, кийин Семетейдин кеңешчиси болду, кийин Сейтектин кеңешчиси болду. Анан өзү бир жолу хан шайланды дейт. Кытайдын жазмасында айтылып атат. Манаста чоң казатка кетип атканда Сапар ханы деп Бакайды шайлап атпайбы? Анан ушул жагынан алганда дагы тарыхый жазма менен төп келгендигинде болуп атат да. Анан эми Бакайдын жоокерчилик чеберчилиги боюнча айттык. Бакайдын адамкерчилиги боюнча айтып берсеңиз. Мен могу дипломатия жагындагы кичине айтып өтөйүн. Эми мына Саякбайдын вариантында Кумарык деген жерде, Анжан тарапта, Түркістандын хандыктарынын баары чогулат. Чыгыш Түркістан, бияктагы Орта Азия, ушул жерде 12 хандык чогулуп, анан өзүңөр билесиңер, Манасты хан көтөрөт эмеспи? Ооба. Баягы алтын килемге салып, Бакай башында турат. Мен ойлойм да, ушу Бартольдтун жана кыргыздар биргесте Азияда империясын түзгөн деген идеясы ушул Манаста сезилип турат да. Жанагындай бүткүл Түркістан, Орта Азия, тиягы Каспий, тиги Монголияга чейин
Манас башкарып атпайбы? Ошо 12 хандыкка жогорку каган болуп. Мындайча айтканда, Хандардын ханы император. Император Катары башкарып атат да. Мына ошол зор мамлекеттин тышкы саясатты жөнгө салып турган бул Бакай. Бакайдын кадыры ушунчалык баягы Темирканга элчиликке келгенде, Каникейге жуучу түшүп келгенде дагы Темиркан бар кадырлап тосуп алат да. Анткени ал киши белгилүү адам. Анан кийин чоң казатка жөнөрдүн алдында ханыбыз ким болсун? Ушу чоң казатты башкарган ханыбыз ким болсун деп Манас ортого маселени койгондо, ошол жанагы 6 хан Бакай болсун. Бакай ханга ылайык. Ханыбыз Бакай болсун деп бардыгы бир ооздан Бакайды колдоп. Казат ханы деп, Сапар ханы деп, жол жүрүүдө. Анан эми мына ошол Бакай ошол Манастын империясында ушундай чоң рол ойногондугу үчүн, согушта да баатырлыкта көрсөткөндүгү үчүн, дипломатиялык мамилелерди жөнгө салып турган үчүн, баягы айрылганды эптеген, бузулганды кураган деп Бакайга карата айтылат да. Ошон үчүн баары чогулуп кан көтөрүп атат Бакайды. Эгер андай кадыр баркы жок болсо, ошо 6 хан кол көтөрөт беле. Анан да бир нерсени айта кетейин. Бакай ушунчалык баягы сөздү бетке айтканда адам да. Мына Манас кемчилик кетирсе, аны дароо ачыгын айтып Манасты түзөп койгон жерлери бир топ. Мисалы жанагы 6 хандын элчисин Манас ачууланып зынданга салдырып койгондо, мына Бакай чаап келип Манасты элчиге жок деп, элчиге өлүм жок. Элчини камасак биз уят болобуз. Буларга сый көрсөтүш керек деп зындандан чыгарып, Манас Бакайдын сөзүн угуп, элчилерге сый көрсөтүп, анан кийин аябай сыйлап узатат эмеспи. Мына Бакайдын даанышмандыгы, мындай элчилик чеберчилиги да. Дагы бир анан жана сиз айткан эме адамгерчилик дебедиңизби? Эми адамгерчилик жагына келгенде дагы Бакай улуу инсан да. Мына өзү ошол армиянын башында туруп, аскерлердин башында туруп, баягы аскердик элитада жүрөт да. Ооба. Бирок согуш учурунда жанагындай жаралар болуп калган, онтоп жаткан аскерлерди атынан түшө калып, сынган колдорду, буттарды шакшактап таңып, жарадарларды дарылап, атасындай мамиле жасап, мына бул жөнөкөйлүк дагы, улуу адамгерчилик дагы да. Анан дагы бир эме баягы чоң казат учурунда алокелер Кытайдын хандары баягы жеңилдик эмеде анан кийин тартуу берели деп айтат эмеспи? Баягы чубак Нескара менен салгылашып атып, анан туманда адашып кетип, анан кийин эртесинде чубакты качып кетти, антип дегенде сөздөр чыгат да. Анан эртесинде баягы таңында анан 40 шоясы менен, 40 эми бул курсант да, Шаолин мектебинде окуган чоңдордун, Кытайдын чоңдорунун балдарын колдорун таңып, Нескараны башкаларын айдап келет эмеспи? Анан ошондо баягы кытайлар эми балдар үчүн ким эмне кылбайт дегендей да. Анан туткундарды өлтүрүп сындырбаңыз белимди деп анан Манаска кайрылып элчи жиберишет да, тартуу берели деп. Анан ошондо да Бакайдын ролу, эми берген тартуусун алалы.
Эми булар хандар жеңилдик дегенден карапайым элин эме кырганда эмне болот деп анан дагы ошондо дагы Манас атага айткан кеңеш акылы бар да. Ошо согушту токтотууга Бакай кеңеш берет эмеспи тиги Манаска. Бугутай деген баары согушуп атканыбыз менен бул улуу журт. Булар менен эсептешпесек болбойт. Тартуусун алалы, урушту токтотолу. Элдешели деген сөздү элчи катары биринчи ошо Бакай айтып, 6 ханды чогулталы, кеңешели деп. Анан бул жерде мен бир ойду айткым келет да. Мына Алооке Кыргызды чапканда кандай корлук көрсөттү? Туш-тушка таратты кыргыздарды. Аябасыз кырды, канга боёду. Ооба. Кыргыздар Бейжиңди алганда андай кылган жок да. Ооба. Бакай согушту токтотуп, элге эч жамандык кылган жок. Талоончулукка жол берген жок. Кыргын салган жок. Тигилердин баягы жеңилдик деген сөзүн угуп, анан Манас менен Бакай урушту токтотуп, аларга гумандуу адамгерчиликтүү мамиле жасап, андай Алоокедей кылган жок да. Алооке бизди ушундай кылган. Биз да ушундай кылабыз деши да мүмкүн эле да. Деги Кыргыздын тарыхын карап турсаң, Кыргыз бир жерге бир баскынчылык кылган эл эмес. Чоң Казат аркасынан болгон окуя. Ооба. Ал тиги Кыргыздын тынчын ала бергендиктен баягы алардын бир жоош түшүшүн гана. Анан Көкөтөйдүн ашында дагы жөн кетишпей жолдо кезиккен Кыргыз казактын малынын баарын айдап кетип атпайбы? Анан Манасты айтат эмеспи? Каныкей барып айла койсоңчу дегенде, монтип айылымды чаап атса, айылымды талап атса, мен кантип тыныч тура алам? Бул Чоң Казат эркиндик, боштондук үчүн болгон согуштун эл уландысы Манас үчүн. Ооба. Анан жанагы Кытайларга, калмактарга кыргын салбай, адамгерчиликтүү мамиле жасап, Алоокеден айырмаланып, өзүнүн улуулугун, жан дүйнөсүнүн улуулугун көрсөткөн бул чоң Манас адамгерчилик. менен Бакай бул Кыргыздын рухунун символу да. Ооба. Анан негизинен Бакайды бир эле Манас атабыз эле тилин угуп, баягы айтканын айткандай аткарбастан, ошол 40 чоро дагы, 40 чоро деген 40 генерал да. Өзүнүн ар биринин өзүнүн аскери бар, ар биринин өзүнүн элими менен эмеси менен келген 40 генерал. Ошол 40 чорого дагы ошол Чоң Казат учурунда айтат эмеспи? Айланайын 40 чоро, булардын кандары бузук экен дейт да. Бирок калың журтта не жазык? Тийбегиле, өлтүрбөгүлө деп анан 40 чорону да тыят да. Ушул жагынан алганда дагы Бакайдын баягы данышмандыгы, көрөгөчтүгү, анын үстүнө баягы 6 хандын чатагы болуп, алды менен 12 хан биригип, анан Манасты чабабыз деп таласка баралы, Манасты чабалы дегенде, анан 6 баягы чыгып кетет да. Кошо койгула десе, тигилер болбой. Анан кошо эртештиктер чыгып кетет, анан берки 6 хан эме кылганда ошондо Бакайдын айткан эң сонун сөзү бүгүнкү күндө дагы элибиз колдонуп жүрөт. Тиги бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп калды кыргыз деп бөтөн элге кеп кетет деп Бакайдын сөзү да. Анан ушул жагынан алганда да Бакай кыргыз элин, кыргыздын айланасындагы башка элдерди бөтөндөбөй баарын бириктирип, жанагы Манастын курама жыйып журт кылышына кошкон эң чоң салымды кошкон бул Бакай десек болот да, агай. Эң туура. Мына Бакай ошол бул
улуттун стратегиялык кызыкчылыктарын жогору койгон, коргогон, ошонун сакчылыгында турган инсанда, эпоста. Мына баягы Манастын ордосун талкалаганда тиги Абыка Көбөш Алтарам кандай ыйлады Бакай. Анан баягы Каныкейди букарга узатып жатып айтпадыбы? 12 жыл күтөм. Семетейди кайра алып келесиң. Ооба. Эгер Семетей келбесе 12 жылдан кийин анда менин өлгөнүм ошол деди да. Анткени ал ошол Манас менен кан менен тер менен курулган, мээнет менен курулган Манастын мамлекети Абыка Көбөштүн колунда калып жок боло турган болсо, Кыргыздын шоор экен. Анда кыргыз эли ушинтип ушундай тагдырга кабылып турган болсо, анда менин да өлгөнүм ошол. Бакайдын мындай жарандык, атуулдук бийиктиги. Анан Бакайдын жөн эле баягы тигил Каныкейлерди кетирип коюп тим болгон жок да. Бул ошол баланын кандай өскөнүнө эмесине сырттан баам салуу үчүн сартасты жиберип атпайбы? Кийин. Анан ал барыбынан кийин ошол көмүрчү болуп, баягы элди аралап, байкап, анан кийин Семетейдин Манастын уулу экендигин ошо Сартас айтып атат да. 12 жыл болгондо анан айтып атат. Анан келгенден кийин, Семетей менен кездешкенден кийин анан Жакыпка келишет эмеспи? Анан Жакып бул Семетей дагы Манас сыяктуу эми баягы тынчыбызды алат. Бул дагы калайманды салат эми. Бүлүк салат тынч турмушубузга. Андан көрө муну уу берип өлтүрүп салайын деп. Өлтүрүп коелдон уу бергенде кылмыска уу кошуп берет да. Анан баягы уу экенин билгенден кийин кылычына тап коет да тиги Семетей. Ошондо Семетейди Бакай токтотуп, эй, кой балам. Чоң атасын өлтүргөн деген жаманаттыга каласың. Муну эл өзү жазалайт. Сен ачууңду токтот. Оң колуңду ачуусун сол колуң менен токтот. Деп акыл берген. Анан кийин баягы Сейтек Сарыбайды жеңип чоң той болуп анан ошондо дагы Бакай эң акыркы осуятын айтат да. Балдарым, серпишкенге бой өрүбөз, сепил болуп калгыла. Биримдигиңерди чыңдагыла деген да. Ооба. Сепилдей бекем болгула. Анан мингениңер алтын так болсун. Анан атаңар ааламга улган арыстандай арышыңар арыстандыкындай болсун. Атаңар ааламга улсын. Деген осуяты мына кийинки тукумдар, силер жөнөкөй эле эл болуп, башка элдердин катарындагы эле бир эл болууга акыңар жок. Силер арыстандай үркүрөгөн, арыстандай арыштаган эл болушуңар керек. Атаңар ааламга улуш керек. Деп ошол чоң жоопкерчиликти жүктөп кеткен да кийинки тукумдарга Бакай. Батасын берип анан тиги кайып болуп кетет эмеспи? Агай, мынакей бүгүнкү күндөгү биздин баягы журт башкарган элиталарыбызга ушул Бакайдан кандай өрнөк алса дейсиз? Биринчиден ошол биздин мамлекет башчыларында эмне жетишпей келди бүгүнкү чейин. Эми бул жерде туңгуч президентибиз Акаевдин мындай эмгегинде баалаш керек. А киши Манастын 1000 жылдыгын
өткөрүүгө президент катары жол ачты да. ооба. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2002 жылдары белгиленди. Анан ошол Манастын 7 осуятын идеологияга кылууга аракет кылган. Мен ал кишиге айтпайм, бирок могу кийинки биздин башчыларыбыз да, өкмөттү башкарган министрлер де бул бир улуттун чоң стратегиялык кызыкчылыктары жөнүндө ойлонуу деген болгон жок да. Анан ошол жанагы Бакай, Кошой, Манастын ушул өлгөнчө үчөөнүн биримдиги. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, кыргыз элин кулчулуктан бошоткону, курама жыйып журт кылганы, кулалы жыйып куш кылганы. Мына үчөө тең кыргыздын тагдыры жөнүндө ойлонот, кыргыздын келечеги жөнүндө ойлонот, кыргыздын эркиндиги, өз алдынча мамлекет болушу, кыргыздын стратегиялык маселелери жөнүндө үчөө тең бирдей ойлонот да. Ошон үчүн алардын акыл эси, жан дүйнөсү бир, үчөө шериктеш, үчөө жүрөктөш дагы идеялаш. Мына биздин башчыларда бийлик талашуу менен эле алек болуп атпайбы? Бүгүнкү күн менен эле. Бүгүнкү күн менен кыргыздын келечегин ойлоп, ошо башчылар бири-бирине биригүү деген жок. Эми Кудай буйруса мен айтарым ошол Бакай мен жакында макала жаздым эле. Бакайдын, Кошойдун, Манастын биримдиги кыргызга бакыт жана жеңиш алып келген учурунда деп. Бүгүнкү президентибиз кимге карап түздөнүүгө тийиш деп ошол улуу мурасыбызга түздөнүш керек дегендей ойду айттым эле. Анан эми Бакай мына мен ойлойт элем, ушу Бакайдын сүрөтү бар болду экен ушу биздин тышкы иштер министрлигинде. Тилекматтын сүрөтү. Бакай дипломат да. ооба. Тышкы маселелер боюнча атагы чыккан биздин улуу атабыз. Мына ушул Бакайдын дипломатиясы биздин бүгүнкү тышкы иштер министрине өрнө бүлгү болуш керек деп. Агай, мына бүгүн Учкай болсо дагы ушу Манас эпосундагы эң ири, эң чоң каармандардын бири Айкөл Манас атабыздын эң бир жакын адамдарынын бири Даанышман Бакай тууралуу сиздин эмгегиңизди Учкай болсо дагы айтып өттүк. Кудай буйруса кийинки берүүбүздө Кошой тууралуу, Каникейне тууралуу жазган китептериңиздин айланасында сөз кылалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коногубуз филология илимдеринин доктору, профессор, кыргыз эл жазуучусу Советбек Орусканович Байгазиев агай болду. Агай эшиктеги суукка карабай атайын биздин студиябызга келип, биздин телекөрүүчүлөргө ушул Манас эпосундагы баалуулуктар боюнча оюңузду айтып бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүзгө да чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар. Deniz boyunda orgu çan çıkar. Orguan çandı görgünde enne kengin can çıkar. Atandın görgünde orguan çandı karasa.